Кыргыз профессионал адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири туңгуч прозачы Касымалы Баялинов 1902-жылы Ысык Көл областынын Көкмойнок деген жеринде орто дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 2 жашка чыкканда энеси жүргөлөк, 9 жашка чыкканда атасы дүйнөдөн кайтып, ал томолой жетим калат. 1916-жылдагы козголоңго байланыштуу качкан кыргыздар менен бирге Кытай жерине келет. Жазуучунун революцияга чейинки өмүр жолу кыргыз жазуучуларынын улуу муундагы өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн өмүр жолундай эле 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук кыймылына туура келген. Мына ушул учурдагы турмушун жазуучу өзүнүн акыркы жылдарында жазып бүткөн «Кыйын өткөл» деген автобиографиялык повестинде кеңири чагылдырган. Жазуучу Улуу Октябрь революциясынан кийин 1918-жылы мекенине кайтып келген. 1920-жылы педагогикалык курстан, 1925-жылы Алматыдагы педагогикалык техникумда, 1933-жылы Москвадагы Бүткүл союздук журналистика институтун бүтүрөт. Ал эми 1933-1944 жылдары Ысык Көл областында облустук гезиттин редактору болуп эмгектенет. 1941-1945 жылдардагы Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу. Касымалы Баялиновдун Ажар повести 1928-жылы жарык көргөн. Автор чыгарманы 26 жашында жазган. Башкы каарман Ажар, ал 15-16 жаштагы кыз болгон. Чыгарма Октябрь революциясына чейинки 1916-жылкы улуу үркүн мезгилиндеги кыз-келиндердин эзилген турмушун чагылдырат. Повесть орус, немец, англис, өзбек, чех тилдерине которулган. Касымалы Баялинов Ажар повестинен үзүндү. Ажардын монологу. Жаным апа, тур. Жетим тайлактай болуп, боздоп жалгызың келип, жалооруп жаныңда турат. Жалгызыңдын сөзүн ук. Аны ая, апакебай. Жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы тааныбаган бирөөгө сатылганы, ага баш байлаганы жатат. Андан кутказ, азапты көрсөтпө. Ач койнуңду, апакебай. Сенин багат көрөт деген тууганың, сенин өлгөнүңө кайгылуу болуп, кан жутуп санаркап жүргөн кезимде мени бөтөн бирөөгө сатып кетип, сай сөөгүмдү сыздатты, муңдатты. Кыздын барар жери күйөө дегендей, мени менен тең туш бирөө болсо, жаттыгына карабай мейли дээр элем. Бирок ал маркум атамдан да улуу неме экен. Ага кантип барам? Канткенде аны өмүрлүк жолдош кылам. Андан кантип кутулам? О, жараткан-ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң, мени неге көрүппөдүң? Эми менин сенден башка таянар тоом, жашынар бутам калбай калды. Сага берген өлүмдү Кудай мага ара көрбөдү. Эми эмне кылам? Кудай-ай,